Бар болуңуздар, анда жаңылыктарыбызды баштайлы. Кытайдын президенти бизге кайрылса эле карызыбызды кечээр бекен деген үмүт менен карайбыз. Жок, тилекке каршы ал карыз тууралуу сөз кылган жок. Жөн гана жаңы шайланган ажообузду куттуктап кайрылды. Куттуктоодо Садыр Жапаровду президенттик шайлоодо көп добуш алган жеңиши менен Кытайдын президенти Си Цзиньпин куттуктап, ийгилик каалап, бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында эки өлкөгө тең ыңгайлуу болгон кызматташтыкты бекемдөөгө даяр экенин кабарлаган. Сырткы саясатыбыз боюнча куттуктоолор келип жатса, ички саясатыбызда шайлоо боюнча териштирүүлөр башталган жок. Журналист Нурзада Токтогулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 2 сааттан ашык суракта болду. Ал президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген. Журналист маалыматты жайылтпоо тууралуу кагазга кол койгондуктан кайсыл иш боюнча сурак бергени айтылган жок. Суракка чакыруу кагазында Токтогулова күбө катары чакырылганы жазылган. Сурак 12 январда кечки саат 5-те башталган. Интернетке кирип, ар кайсы сайттарды колдонобуз. Бирок анын мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин билбейбиз. Жакында эң ири интернет базары жабылды. Dark Market деген сайтты уксаңар керек. Мына ошол эң ири онлайн базар деп саналган соода-сатык жүргүзгөн сайт Германия бийлиги тарабынан жабылды. Мыйзамсыз интернет соода тармагына каршы эл аралык тергөө иш-аракети жүрүп, Украина менен Молдовада жайгашкан 20дан ашуун сервер полиция тарабынан колго түшүрүлдү. Колго түшүрүлгөн маалымат кампалары тергөөчүлөргө мыйзамсыз дары-дармек саткандарды аныктоого жардам берерин Европа полициясы маалымдады. Дүйнөлүк кабарларды ачып, эмнени кана укпайсың. Коронавирусту жуктуруп алган маймылдар тууралуу маалыматты окуп таң калдым. АКШнын Сан-Диего шаарындагы зоопаркта 2 гориллага коронавирус жукканы анык болду. Алар чүчкүрө баштагандан улам анализ алынып, оору аныкталган. Зоопарктын жетекчилигинин айтымында, гориллалар ооруну жеңил көтөрүшүп, сууну көп ичип, тамактан баш тартышкан жок. Вирус жаныбарларга зоопарктын жумушчуларынын биринен жуккан деп шек саналууда. Эгер ал чын болуп чыкса, анда бул коронавирус адамдан маймылга жуккан биринчи көрүнүш болот. Коронавируска каршы дары ичерде да абайлагыла. Дарыгерлер кайсы дарыны ичпөө керектигин сунушташты. Дарыгер диареяга каршы препараттарды лепарамид менен кошуп ичпөөнү сунуштады. Анткени мындай дарылар ичегинин иштөөсүн жайлатып, организмдин бактериядан тазалануусуна тоскоол болот. Ошондой эле ингаляторларды колдонбоо да айтылды. Эгер астма жок болсо, ингаляторду колдонуунун кажети жок экенин, ингаляторлар жүрөккө терс таасирин тийгизип, ал организмге жардам бербээрин белгилеген. Мындай сунушту Американын Cincinnati балдар ооруканасында медицина илимдеринин доктору Джошуа Шафтсин берген. Бул тууралуу Yahoo Life порталына жарыяланган. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Биздин интернет баракчаларыбызга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.